Ассаламу алейкум, кадырман калкым, урматтуу замандаштар. Бүгүн сиздер менен исламдагы аял затынын орду тууралуу кеңири маек курмакчыбыз. Ушул маекке куттуу студиябыздын коногу катары алыстан ат арытып, жол карытып келип отурган биздин эжекебиз, мутакалим аялдар коомунун төрайымы Жамал Фронтбек кызы. Анда эмесе биздин студиябызга кош келдиңиз. Ушул исламдагы аял затынын орду тууралуу сөз баштап берсеңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Чоң рахмат. Ошол студияга чакырып, мен бардык кыргыз элимди Рамазан айы менен куттуктап кетмекчимин. Албетте ислам дининде аялдардын орду бир башкача, бийик десек болот. Анткени ошол эң биринчи бизде хадис бар, бейиш эненин таманын астында деп. Ошол хадиске караганда дагы ошол аялдарга сый урмат. Дагы бир сахаба келип пайгамбарыбыздан сураган: "Я Расулулла, мен сый урмат кыла турган адам ким?" дегенде пайгамбарыбыз энең деген. Дагы бир жолу сураганда дагы бир энең деген. Дагы бир жолу келип мен сый урмат кыла турган аял заты ким дегенде энең деген. Төртүнчү жолу келип сураганда атаң дегенде. Демек ошол аял затынын орду ислам дининде өтө бийик да. Ошол экил анткени сиз азыр айтып кеткенде аял заты бул эне, тарбия берүүчү. Биз аял затын ислам дининде уммул мадраса дейбиз. Эне бул ошол экил үммөттүн мындай бир үйрөтүүчүсү дейбиз. Ошол бала бакыраны бакканга, алага илим, тарбия бергенге, ошол себептен ошол ислам дининде аялдардын орду өтө бийик, чоң. Дагы бир хадисте пайгамбарыбызга Айша энебиз келип айтат да: "Я Расулулла, бүгүн бир кедей аял мага келди" дейт. Келгенде мен ал айымга 3 курма бердим дейт, 2 кызы менен келиптир дейт. Анан ал айым дейт 2 курманы 2 кызына берди дагы, анан үчүнчүсүн жейин дегенде 2 кызы келип сурады дейт. Ошондо ошол кедей аял ошол курманы ортосунан бөлүп 2 кызына бөлүп берди дейт да. Ошол нерсени мен сизге айттым дегенде ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат да: "Демек ошол аялга бейишке кирүү важип, жана тозок ал айымга арам болду" дейт да. Көрдүңүздөрбү, ошол баланы тарбиялоодо ошол аял заты өзүнөн эчтемкени аябай, өзү жебестен, ичпестен өзүнүн балдарына берип атат да. Демек ошол ислам дининде аялдардын орду бир өзгөчө, анткени ал тарбия берүүчү, билим берүүчү, келечек коомду өстүрүүчү деген бир жакшы ошол ислам дининде айтылып кеткен аят хадистер бар. Чоң рахмат. Бул жерде деги эле негизи мындай тарыхка көз чаптырып карай турган болсок, бирде өйдө, бирде ылдый дегендей, бул оомал төкмөл дүйнөдө аял затынын коомдо жана үй бүлөдө ээлеген орду ар кандай болгон экен да. Керек болсо ушундай бир доорлор болгон экен. Аял бул адамбы, аялдын бир руху барбы деген талаш тартыштарда чыккан экен да. Өзү бардык нерсени салыштыруунун негизинде таанып билебиз да. Ошон үчүн исламдагы аял затынын ордун билиш үчүн исламдан мурдагы ошол жахилия караңгы доордогу аялдардын коомдо жана үйдөгү орду жөнүндө, анан ислам келгенден кийин ошол кандай болду ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Сиз өтө туура айтып атасыз. Ар бир нерсени биз салыштыруу менен билебиз. Ошол ислам дини келгенде дагы аялдарга укук берилип, ошол пайгамбарыбызга келип, ошол бир сахаба айтканда: "Я Расулулла, ошол экил мен пайгамбарыбыз 3 кыз тарбияласа сен бейишке киресиң" дегенде бир сахаба суроо берген: "Эгерде 2 кызды тарбияласамчы" дегенде, "Анда сен да бейишке киресиң" деген. "Эгерде 1 кызым бар, 1 кызды тарбияласамчы" дегенде пайгамбарыбыз: "Ал кызды жакшы тарбиялап күйөөгө узатсаңыздар бейишке киресиңер" деген. Демек ошол кыз баланы тарбиялоо, ошону бир турмушка узатуу бул чоң сооп да. Эми ошол ислам динине келгенге чейин ошол жахилия доорунда ошол аялдарды киши катары көрбөй, тирүүлөй көмүп, ошол кыз бала төрөлсө үй бүлөсү мындай траурга киришип, эмнеге биз кыз балалуу болдук, эмнеге эркек балалуу болгон жокпуз, аны айтууга уят болчу да. Анан ошол себептен ошол ислам дини келгенде пайгамбарыбыз ушул хадисти айтып, ушул маселени көтөрүп,
азыркы учурда бул бизге чоң сүннөт болуп калган. Анткени биз азыр ошол кыз бала төрөлсө ошол 40 жылкылуу болдум деп сүйүнчүлөйбүз. Ошол айтып атканда да өтө бир сүйүнүч менен элибиз мына 7-кылымдан баштап ошол сүннөттү карманып, ошол кыздуу болгондо дагы ага сүйүнүч менен айтып, анткени ошол кыз бала бейишке киргенге ошол ата энесине чоң мүмкүнчүлүк экенин бизге пайгамбарыбыз жол ачып көргөзүп берип койгондуктан биз ошол нерсени азыр сүннөт кылып карманып жүрөбүз да. Албетте биз ошол пайгамбарыбыздын тарыхын карап көрсөк, пайгамбарыбыздын аялдарын карап көрсөк, бул жерде дагы ошол Хадижа энебиз ошол эки биринчи ислам динине кирип, өзү соодагер болгон, ошон үчүн ошол соода кылып, чоң бизнестерди кылып, бир мамлекеттин ичинде эмес, башка мамлекеттерге барып соода кылып, ошол соодадан түшкөн пайдаларын ислам динине жумшап, бейбичараларга берип, садакаларды берип, ошол ислам дининин кыйналып турган, ошол эки пайгамбарыбыздын кыйналып турган доорунда өзүнүн саллаллаху алейхи ва саллям ошол мал мүлкүнүн баарын тең ошол динди сактап калыш үчүн, мусулмандарга жардам бериш үчүн сарптаган да. Ошон үчүн ислам дининде аял кишилер да өтө билимди алууга, анткени ошол эң биринчи түшкөн аят эле билим окуу деп келип атат да, икра деп. Демек ислам дининде биз биринчи билим алышыбыз керек, билимге умтулушубуз керек. Анткени дагы бир хадисте айтылып атат: хал ястави аллади я'ламуна валладина ла я'ламун. Биз салыштыра алабызбы билимдүүлөр менен билимсиздерди деп атат да. Ушуда да пайгамбарыбыздын Айша энебизди биз мындай бир адамдарга мактанып айта алабыз да. Ошол тарыхта болгон Айша энебиз канча деген илимдерди бизге үйрөтүп кеткен, антропология, ошол адамдардын социологиясын, ошол ден соолук маселесин, ошол жерде дагы Айша энебиз 2212 хадисти, сахих хадистерди бизге жеткизип кеткен. Бул дагы болсо ошол Айша энебиз кандай бир күчтүү теолог болгон, пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүн бизге жеткизип, демек бул жерден биз өзүбүзгө мындай бир тажрыйба алсак болот. Демек ислам дининде аял киши билим алып, адамдарды окутуп, өзүнүн тарыхындагы бир оорду, бир өзгөчө чоң экенин. Анан албетте ошол ислам дининде дагы ошол дагы бир хадисти айткым келет. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн неберелерин өбүп атканда бир киши өтүп барып айтат да: "Я Расулулла, менин 10 балам бар, мен бир да баламды өпкөн эмесмин" дегенде, пайгамбарыбыз карап айтканда: "Сенин жүрөгүңө Аллах ошол мындай бир катуучулукту салып койсо, мен эмне кылайын" дегенде, "Сен ушунчалык жүрөгүң катуу болсо" деген. Демек бул жерде дагы бир бизге бир чоң үлгү да. Биз эч качан балдарыбызды эркелеткенден, кыздарыбызды эркелеткенден уялбашыбыз керек. Биз өзүбүздүн мээримибизди төккөндөн уялбашыбыз керек. Тескерисинче көргөзүп, жакшы мамиле кылып, өзүбүздүн балдарыбызга, үй бүлөбүзгө ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге ошол үммөттөрүнө көргөзүп кеткен бир фазилеттерин дайыма жашообузга киргизишибиз керек. Чоң рахмат. Негизи Алланын элчиси Алла Таала өзүнүн кереметтүү Куран аяттарында мындай деп буйруган эмеспи? О иман келтиргендер, Алла Таалага жана акырет күнүнө иман келтирген болсоңор, Алла Тааланы көп зикир кылган болсоңор, анда Алланын Расулунда, пайгамбарда көптөгөн силер үчүн жакшы, сонун үлгү өрнөктөр бар депчи. Бүткүл адамзатка ырайым катары жөнөтүлгөн эң акыркы пайгамбар, акыр заман пайгамбары бардык маселеде өзгөчө ошол аял затына, кыздарга, балага кандай мамиле жасаш керек экендигин бизге өзүнүн жашоосунда жашап көрсөтүп бергенде, өзүңүз айтып кеткендей. Алланын элчиси төрөлгөндө, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Алланын элчиси төрөлгөндө атасына бейиштин эшиги ачылат дейт. Кыз төрөлгөндө, жарык дүйнөгө келгенде. Ал эми турмушка чыкканда жолдошунун, өмүрлүк жарынын ыйманы, дини толукталат дейт. Ал эми бала төрөгөндө бул дүйнөгө ыналап жарык дүйнөгө наристе келгенде ошол эненин таманасына бейиш жайылат дейт да. Демек ошондой бийик экен да аял затынын кадыр баркы, даражасы, мартабасы. Ошону билип, ошону аткарганга анда аракет жасайлы. Өзү эң акыркы жөнөтүлгөн ыйык китеп бул Куран.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Куран жана сүннөт жөнүндө белгилеп айткан жери бар эмеспи? Ушул Куран жана сүннөттү бекем кармансаңар, ак жолдон адашпайсыңар. Мен ушул Куран жана сүннөттү силерге аманат кылып калтырдым депчи. Куран жана сүннөттө өзү негизи жанатан бери айтып атасыз, дагы бир аз толуктап айта кетсеңиз, дагы кененирээк. Ушул аял затынын укук жана милдеттери жөнүндө, аял затына кандай мамиле кылышыбыз керек? Биз бүгүнкү күндө укуктук коомду түзүп жатып көбүнчө укук жөнүндө айтып калдык да, милдеттер жөнүндө айтпай калдык. Укук жана милдети жөнүндө аял затынын айта кетсеңиз. Чоң рахмат. Албетте ошол аялдарга Курани Каримде айтып атат, аялдарга жакшы мамиле кылгыла. Эгер силер аларды жактырбасаңар дагы деп атат да. Анткени Алла Таала силер жаман көргөн нерседен мүмкүн силерге бир жакшылык берер деп атат да. Демек биз көп нерсени эле ошол акыл менен өлчөбүшүбүз керек да. Бул дагы бир чоң хикмат, немат. Дагы бир ошол пайгамбарыбыздын хадисинде айтып атат саллаллаху алейхи вассалам, жегениңерден аялдарга да жедиргиле дейт. Кийгениңерден аялдарга да кийгизгиле дейт. Аялдарды урбагыла жана аларды жамандабагыла деп атат да. Демек көпчүлүк учурда ошол зордук зомбулук кылуу ислам дининде бул тыюу салынган. Бул мүмкүн эмес. Аялдарга биз жакшы мамиле кылышыбыз керек. Экинчиси жамандабагыла деп атат да. Биз көпчүлүк учурда дагы ошол аялдарды жамандайбыз, аялын жамандайт. Ошол нерседен дагы биз этият, алыс болушубуз керек. Анткени пайгамбарыбыз бул нерсени бизге айтып атат да. Сиз туура айтып атасыздар. Мисалы үчүн ошол эркек киши үйлөнүп атканда, эгерде эркек адам ошол ыймандуу салиха айым кишиге үйлөнгөн болсо, демек ал адам ошол экил өзүнүн бейишке киргенге жарым амалын кылды дейт да. Жарым амал болсо анын таквалыгы деп атат да. Демек бул жерде дагы ошол аял кишинин мындай бир ага бир жакшы жолду тандоого, бейишке киргенге, демек экөө бирдей мүмкүнчүлүгү болот экен да. Албетте аял кишинин дагы эркек кишидей эле укуктары бар, милдеттери бар, шариатка байланыштуу, ошол ишеним боюнча дагы аял кишинин эркектей эле укугу, милдети бар. Бирок аялдык физиологиясына карата мүмкүн орозо кармагандай кээ бир күндөрү кармай албайт, мүмкүн бала эмизип атканда кээ бир күндөрү кармай албайт, боюнда бар башка маселе. Ошол физиологиялык жактан айырмаланбаса, бирок экөөнүн укуктары, милдеттери бирдей, бирок ошол эркекке көбүрөөк милдет берилген, ошол үй бүлөнү багыш үчүн, үй бүлөгө жакшы мамиле кылыш үчүн. Ошону дагы биз эске алышыбыз керек да. Бирок бул жерден дагы ошол азыркы жашоодо бул менин укугум, бул менин милдетим деп эле мен дей бербей, биз деген сөзгө өтүшүбүз керек да. Экөөбүздүн милдетибиз балдарды тарбиялаш, экөөбүздүн милдетибиз ошол үй жакшынакай болуш үчүн, туура жашоо, балдарга билим бериш үчүн деген бир экөө бирин түшүнө турган бир жашоого биз жете ала турган болсок, демек биз жакшы жашайбыз. Анткени азыр көпчүлүк учурда бул менин укугум, бул сенин укугуң дейт, бирок жашоодогу милдеттерди билбейбиз да. Бирок милдеттерди кээ бир учурда туура көп нерселер эркектин милдети көбүрөөк. Бирок азыркы учурда ал эркек кыла албасачы кандай кылыш керек? Демек ошол жерде дагы аял киши эркек кишиге жардам бериш керек да. Бул жерде ошол бул дагы биз тарыхта карап көрсөк, Хадиша энебиздин турмушун алып көрсөк, ошол канчалык байлыгын берген, күйөөсүнө, ошол күйөөсү ислам динин алып келгенде ага жардам берип, өзүнүн ошол экил коомчулукта болгон салымын, ошондой үй тиричилигинде кандай жардам берген, ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол аялына кандай жардам берген. Сен кыл, бүгүн сен тамак бышыр деген эмес да, экөө бирдей кылган, жардам берген. Ошон үчүн бул жерде дагы биз туура мамилени кылууга аракет кылышыбыз керек да. Ооба, ислам тарыхына баам салып карай турган болсок, өзүңүз айткандай, ошол согуштук жоокерлик мезгилде мусулмандарга, сахабаларга, күйөөлөрүнө жардам берип, ок куралын белендеп берип, суу ташып берип, жарадар болгондорду байлап, карап, дарыгерлик кылып дегендей. Андан кийин өзүңүз айткандай соодагерлик кылып, жанында ушу аял заты жүргөн. Адам атабызды Алла Таала жараткан болсо, ошондо жанында жан шерик болсун, түбөлүк түгөйү болсун, жарашкан жары болсун, укум тукум улансын деп обо энебизди жараткан эмеспи? Ошондон бери адам ата обо эненин укум тукуму уланып, өмүр кербенин кечирип келе жатабыз, сүрүп келе жатабыз. Айтсаңыз, мусулман аялдын жүрүм туруму жөнүндө, адеби жөнүндө, кийим кечеси, билим алуусу жана иштөөсү жөнүндө негизи исламда эмне деп айтылат?
Сиз туура айтып атасыз. Негизи эле ошол ислам дини көпчүлүк аял кишинин адебине, өзгөчө биринчи ошол кийимине дагы көбүрөөк көңүл бурган да. Ошол экил Ахзаб сүрөсүнүн Нур сүрөсүндө айтып келген. Ошол я Расулулла, сен өзүңдүн аялдарыңа, кыздарыңа жана момундун аялдарына айткыла, ошо жаманчусун жамынсын деп. Ошон үчүн биз жоолук салынып, парз кылып, авратыбызды жаап жүрөбүз да. Ошол кийимге да тиешелүү маселени биз айтып коюшубуз керек. Ошол мусулман аялдары өтө мындай мени көр деген цвет өңдөрдү тандабай, кичине мындай жабыгыраак кийинип, анан ошол дене боюн көргөзбөгөнгө, мындай өзүн мындай бир макияждарды койбогонго, ошого бир өзгөчө көңүл бурулат да. Ошого биз өзүбүздүн мындай бир кийим кечебизге, ошол авратыбыз жабылышы үчүн ошол атайын шариатта айтылган өлчөмдөр менен биз кийинип жүрүшүбүз керек да. Эч качан биз ошол кийимибизди бир модага же бир башка нерсеге айлантпашыбыз керек. Анткени биз мусулман болгондон кийин бизде Аллахтан коркуу сезими болуш керек да. Экинчи маселе, ошол экил аял кишилердин албетте ошол кийинип жүрүү адеби дагы бул алардын билиминин деңгээлинен болот да. Канчалык аял киши билимдүү болсо, ошол светтик билим алабы, диний билимди канчалык терең түшүнө баштаган сайын ал өзү жөнөкөйлөшүп, анткени ислам дининде жөнөкөй адамды жакшы көрөт, ошого жакыныраак болуп, ошол өзүндө кененирээк болсо ага андан көрө ал акчасын садака кылып, жетим жесирлерге берип, сооп чогултканга аракет кылат мусулман пендеси да. Өзгөчө ошо Рамазан айында биз айтабыз, ошо орозодо соопчулук иштерди кылсаңыздар, ошол ар бир сооп кылган ишиңиздер иншалла 10 эседен 700 эсеге чейин сиздерге сообу жазылат дейбиз да. Албетте ар бир мусулман сооп алгысы келет. Анан бул жерде ошол билим алуусу дегенибизде биз ошол Курани Каримде 750 аят келген билим алуу боюнча, бирок ал жерде аял же эркекте бөлгөн эмес, ошол билим алгыла деген да. Анткени эң биринчи ошол Алак сүрөсүндө икра деп, ошол аялга да эркекке да тиешелүү билим алгыла деп бизге буйруп атат да. Демек биз билим алышыбыз керек. Ошол билим алуудан биз алдыга жылышыбыз керек да. Бирок кандай билим алабыз? Ошол динди түшүнүп, аны алдыга жылып, андан дагы ошол Курани Каримди түшүнүш үчүн дагы биз светтик билимдерди алышыбыз керек да. Мисалы үчүн ошол эле Амма сүрөсүндө тоонун бийиктиги кандай болсо, анын тамыры ошондой деп келсе, биз аны 7-чи кылымдан бери окуп түшүнүп келаткан адамдар, бирок Нобелдик премияны башка адам алып атат да, Куранды окубаган адам. Анан бул жерде дагы биз демек ошол физиканы болобу, нанотехнологияны болобу окуп атканда дагы ошол сүннөткө байланыштырып түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Ошон үчүн аял кишилер дагы билим алып, ошол диний билимди окуп, Куранды жаттап, алдыга жылып, ошо менен биргеликте дагы физика, химияны окуп, нанотехнологияны окуп, анткени аял кишилер ошол коомчулуктагы келечек коомду тарбиялоочу болуп аткандыктан, ошол айтабыз го, ошол тарбиянын башаты үйдөн башталат, аялдан башталат деп. Эгерде аял киши билимдүү боло турган болсо, ошол Куранда бекерине 750 аят келген жок да, билим алгыла деп. Биз билимдүү коомду тарбиялайбыз десек, анткени ошол эле президентти деле аял киши тарбиялап, өстүрүп мектепке жиберген да. Ошон үчүн биз аял кишилер ошол билим алууга өзгөчө мындай бир багыт беришибиз керек да. Анткени билим алышлык бул парз, билим алышлык ошол төрөлгөндөн көргө чейин силер билим алгыла деген да хадис бар. Керек болсо билимди Кытайдан да болсо алып келгиле дейт да. Демек биз ошол билим алуудан уялбашыбыз керек да. Бул башка динде экен жок, билим ала бергиле, үйрөнгүлө. Аны өзүңөр кийин деңгээлиңер жеткенде ар бир билимди фильтрлеп, мага кайсы пайда, коомго кайсы пайдасы тиет деп, анан коомчулукка айтып бергенге мүмкүнчүлүк. Бирок билим алуу биз ошол төрөлгөндөн баштап көргө чейин аракет кылып. Демек билим алуу пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, эркек болсун, аял болсун, билим алуу парз экен да. Анан айта кетсеңиз, бул бүгүнкү күндө өтө бир актуалдуу маселе болуп атат. Мына сиздер да ошол багытта иш жүргүзүп келе жатасыздар. Аял заттарын ошол укук милдетин таанытуу, алардын укугун коргоо, өзгөчө ошо аял затына зордук зомбулук болуп жаткан бир доордо, заманда жашап жатпайбызбы? Ошон үчүн баягы ушул багытта кандай иш жүргүзүп жатасыздар? Ошого бир аз да токтоло кетсеңиз. Чоң рахмат. Албетте биз ошол
иш чараны өтө көп жүргүзүп атабыз. Ошол экил атайын ошол экил зордук зомбулукка жол жок деген менин 60 күндүк түз эфирим болду. Ошол жерде дагы биз Кыргызстандагы алымдарды, укук коргоочуларды, ошол чөйрөдө иштеп жүргөн ошол темада сүйлөштүк да. Анан зордук зомбулукка да кабылган айымдар менен. Албетте бул жерде мындай карап көрсөң биз айтабыз да, ооба динде зордук зомбулук жок, аны кылганга болбойт, бул мүмкүн эмес, бул арам деп келип атабыз да. Ошого карабастан эмнегедир эле зордук зомбулук бизде күндөн күнгө өсүп атат да. Ал бир эле аялдарга эмес, аялдарга, жаш кыздарга, балдарга, инвалидтерге, кары картаңдарга, кээ бир учурларда эркек кишилерге да зордук зомбулук болуп калып атат да. Албетте мунун биринчиси алардын мыйзам билбестиги, экинчиси ошол динине түшүнүп, ошого амал кылбастыгы да. Көпчүлүк учурда карап көрсөңүздөр, ошол экил зордук зомбулукка кабылып аткан айымдарга дагы эмнеге сен ошол биринчи эле жолу салга кол көтөргөндө милицияга барган жоксуң, кайрылган жоксуң деп суроолорду берсек, алар айтат да, мен оңолуп кетет дедим, үй бүлөмдү сактайын дедим, балдарым үчүн чыдадым деп аял кишилер ошону көп аргумент кылышат да. Бирок эркек кишиге айтсаң, эмнеге сен муну урасың десек, же болбосо эркек киши болсо күчтүүсүн айтсаң, ал айтат да, мен айтканымды кылган жок, мага жаккан жок бул кылганы депчи. Анан бул жерде мен эмнеге эки жакты тең айтып атканым дагы, биз түшүнүшүбүз керек да, бизге бул сыноо да. Эгерде бирдем сени түшүнбөсө, түшүндүрөлү, чогуу кылалы, бир жакшы жашап кетели да. Бирок аны уруп сокконго бизге эч ким ага укук берген жок да. Мыйзам тарабынан дагы, андай укукту эч ким Алла Таала пайгамбар да берген жок. Ошол дин тарабынан дагы буга тыюу салынып, бул арам деп атат. Мыйзам тарабынан да айтып атат да, сенин укугуң жок деп. Бирок эмнегедир эле биздин адаттарыбызда ошол нерсе жакшы эмес нерселер болуп атат да. Анан азыр карап көрсөңүздөр, ошо телерадио дагы ошол зордук зомбулуктун дагы түрлөрү көп болуп атат да. Мисалы экономикалык жактан, социалдык жактан, мисалы сүйлөбөй коркутуп коюу. Анан биз көпчүлүк учурда ошол уруп соккон зордук зомбулукту эле алып чыгабыз да, көк ала болуптур, мындай болуптур деп. Бирок ага чейинки зордук зомбулуктар, мисалы бир эле эркек эмес да, кайнене келиндин ортосунда зордук зомбулук, кайненеси картайгандан кийин кайра келин ага зордук зомбулук кылып атат, карыларга. Ошонун баары тең биз же мыйзамга баш ийбегенибиз, же Кудайдын бизге берген аманатын аткарбаганыбыз болуп атат да. Биз адамдар мындай бир коркуу сезими, динге ишеним сезиминен алыстап бараткандайбыз да. Ошон үчүн мен бардык мусулмандарды чакырып кетет элем да, келиңиздер, мыйзамды сыйлаңыздар, мамлекетте жашап аткан. Эгерде силер бир динди карманган болсоңуздар, ошол диниңерди жазылган ошол зордук зомбулук боюнча окуп коюп, ошого дагы амал кылганга аракет кылыңыздар да. Анткени эч ким сизге укук берген жок өзүңөрдөн күчсүздүн үстүндө үстөмдүк кылганга. Ал аял болсун, эркек болсун, бала болсун, кары кемпир, чал болсун, инвалид болсун. Ошон үчүн мунун баары тең бизге Аллахтан келген аманат. Анткени кыяматта баарыбыз бул үчүн жооп беребиз. Туура. Аял заты, аял бул бизге аманат. Ага аманатка эч качан кыянатчылык кылбашыбыз керек. Алла Таала ошондой деп буйрган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге ошондой деп осуят кылган. Чыныгы мусулман боло турган болсок, кайсы жерде кандай абалда болбойлу, Кудай Тааладан коркушубуз керек. Эгерде какыс кукус кылган болсок, кол көтөргөн болсок, анда кечирим сурап жарашышыбыз керек, жараштырышыбыз керек. Жана ошондой кылган адамдар дагы Кудайдан кечирим сурап, тоба кылыш керек экен да. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуз, бар болуңуз. Ошо элим, жерим деп, ошол аял затынын кадырын бийик көтөрүү максатында чоң иштерди кылып келе жатасыз. Ар дайым жараткан Алла Таала жакшылыгы менен жалгасын, башыбызга бала апат салбасын, жамандыктан ар дайым сактасын деп айталы, дуа кылалы. Аял эне, аял эже, аял жар, аял менен бактылуусуң, ишиң шаар, адам ата, обо эне тукуму улансын деп, капаланбастан кубансын деп бата кылган пайгамбар. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Алла Таалага аманат болуңуздар, бар болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.